Жакынкы 3 жылдан бери өлкө боюнча 1977 туулган мырзалар арасында ынтымак кербени уюштурулуп, анын алкагында спорттун бир нече түрү боюнча мелдештер өткөрүлүп келет. Бул жолу мелдеш облустук деңгээлде Жети Күз районунун Дархан айылында өтүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана облустун бардык район шаарларынан келген командалар катышты. Ушундай иш-чаралар менен биз ичара бири-бирибиздин достугубузду, байланышыбызды, ынтымагыбызды бекемдейбиз. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү иш-чараңыздар дагы ушул иш-чара сиздер мындан кийин спортту даңазалаганга, спорт бул ден соолуктун булагы айтат. Ушул спорт аркылуу сиздер ушул биздин Жети Күз аймагындагы туризмди дагы даңазалап кетесиздер деп ишенимдүү айта алам. Мелдеш спорттун кийра көтөрүү, кол күрөш, аркан тартыш, футбол, волейбол түрү боюнча өтүп, командалар өз даярдыктарын көрсөтө алышты. Бул ынтымак оюндары биз баштаганыбыз республикалык деңгээлде уже бир 2 жыл болуп калды. Республикалык деңгээлде ушу 1977 жылкылар ушундай ынтымак оюн уюштуруп келатабыз дагы. Бул оюндун максаты биздин ынтымак. Бүт баарыбыз баягы ынтымак эле да. Бул жерде эч кандай политика жок. Только эле ынтымак. Ырыс алды ынтымак спорттук оюндарынын бирден бир максаты жаштарды ынтымакка чакыруу болуп саналат. Аталган мелдеш бир жылда 2 жолу өткөрүлүп келет. Кыргызстан боюнча мынакей ушу 77 ичинде ар бир улуттун өкүлдөрү бар, балдар 77 ичинде. Биздин максат бул биринчиден болуп областтык деңгээлде өткөрүлүп башталган. Азыр бүгүнкү күндө мынакей ар бир райондон төрагалар шайланып, ар бир райондон ушу балдар ынтымакты бекемдеп, ушу айылдардан балдардын санын кошуп, ушун ынтымакка чакырып келатышат. Ошонун ичинде мынакей бүгүнкү күндө Ысык Көл областына келип атабыз. Бул жерде мынакей Ысык Көл областында 5 район кезек менен ушу ынтымак оюндарын өткөрүп келатышат. Ошого чакыргандан келдик, атайын куттуктап. Бүгүн мына Жети Күз районунда өтүп атат. Мелдештин жыйынтыгы менен жеңишке ээ болгон командаларга жана спортчуларга уюштуруучулар тарабынан даярдалган медаль жана кубоктор тапшырылды. Ырыс алды ынтымак спорттук мелдеши май айынын акыркы жумасында Жалал Абад облусунда өткөрүлмөкчү. Мерим Субакунова, Нурзен Урманбетов, Мадина Абакирова, Жети Күз районунан.